тақуму бихал худжа алал халк. Ошол билген нерсе менен ага актанууга шылтоо жок. Мен билбей калдым, укпай калдым, түшүнбөй калдым деген. Себеби дегенде карапайым адамга дагы жеткиликтүү баяндалган аяттар аябай көп Куранда. Ва фихи ашя ла ярифу илля улама. Туура, Куранда дагы алымдар гана түшүнө турган жерлер бар. Карапайым адамдар биз кайтып илимелеринен сурай турган жерлер бар. Ва фихи ашя ла я'ламуха иллаллах. Туура, Куранда Субханаху ва Тааля, Аллах Таалам гана билген жерлер бар. Мындай айтканда, Куранда ушул 3 жер, 3 даража. Карапайым адамдар түшүнө турган жерлери да көп, алымдар түшүнө турган жери бар, жана Аллах Таалам өзү гана билген жери бар. Ал эми шайтан шубгасын эмне деди? Жок, силер түшүнө албайсыңар. Муну тек гана ушундай бир алым, абсолюттук түрдө алым гана түшүнөт деп, ушундай күмөндү салып, ошонун артынан Аллахтын китебинен карапайым адамдар жүз буруп, сүннөттөн жүз буруп кетишин. Албетте шайтан минтпейт да Куранды окубагыла, Куран жаман, сүннөттү окубагыла жаман дебейт. Аны андай түшүнүк менен келсе, бул түшүнүгү өтпөйт, адамдарга сиңбейт. Адамдар андай адамдарды кабыл кылбайт. Бирок эмне деп келди? Башка шылтоо менен. Куранды силер түшүнө албайсыңар, балки түшүнөм деп аракет кылганыңар күнөөгө түшүп каласыңар. Куранды тек гана алымдар түшүнөт, чоң алымдар ушундай шарттар деп. Алла сактасын. Анан айтат, кандай алым ал десе, Алла айтат экен: "Вал муштахид вал маусуб би када ва када аусафан ла ла туджат таматан фи Аби Бакир ва Умар." Ушундай бир сыпат менен сыпаттайт экен ошол алым дегени. Мындай сыпат болуш керек мене, мисалы мынча хадис билиш керек, мынча жыл мындайлар билиш керек. Ал сыпат керек болсо, пайгамбарга жакын болгон, эң сахабалардын ардактуусу болгон Абу Бакыр да жок, Умар ибн Хаттаб да жок дейт андай. Субханалла. Ушундай сыпаттар менен сыпаттап адамдарды качырат. Анан туугандар, биз жаңы айтып кетейли, Куранда карапайым адамдар түшүнө турган жери аябай көп. Мисалдап кетейли. Ниса сүрөсүндө 36-аятта Алла Таала айтат: "Ва абудуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, шерик кылбагыла. Түшүнүктүү болуп атпайбы? Аллахка гана сыйынгыла, шерик кылбагыла. Шерик кошпогула Алла Таала. Аллахка кошуп дагы бирөөлөргө да ибадат кылбагыла. Эмнеси түшүнүксүз болуп турат, мисалы. Иннаху май юшрик билла факад харрамаллаху алейхил жанна ва ма'вахун нар. Ким Аллахка шерик кошкон болсо, бейиштагы Алла Таала арам кылат, бара турган жери тозок болот деп. Майда сүрөсү 72-аят. Вала тaqrabu зина. Исра сүрөсү 32-аятта айтат: "Зинага жакындабагыла." Зина деген жыныстык катнашка, никесиз баруу. Эмне түшүнүксүз болуп турат? Ушундай чакырыктар Куранда аябай көп, тыюулар, буйруктар. Мунун баары карапайым адамдарга ачык баяндалган. Мен билбейм, мен түшүнбөйм деп айта албайт да. Хурримат алейкумул майта. Майда сүрөсү 3-аятта силерге өлүк нерсе арам болду. Өлүк арам, өлгөндүн этин жеш. Куллил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Нур сүрөсү 30-аят. Момундарга айткан көздөрүн сактасын жана авраттарын кармансын. Бузукалыкка барбасын, көздөрүн чоочун аялдардан сактасын. Эмне түшүнүксүз болот? Шахру Рамадан аллази ундила фихил Кур'ан. Рамазан айында Куран түшкөн. Ушундай аяттар келген: "Вақимус сола." Намаз окугула. Ушундай чакырыктар. Кантип анан биз Куранды түшүнө албайбыз, Куран биле албайбыз деп айта алат. Анан окуйн десе алар келип, сугандар себеби шайтандын бул шубхасы менен мындай нерсеси менен максат эмне экен? Адамдарды Курандан, сүннөттөн алыстатуу. Адамдар качан Куран, сүннөттөн алыстагандан кийин аларга жол ачылат. Кимдерге? Шайтан адамдарга. Алар өз билгендей кылып адамдарды тияка бияка чуркатат. Жанагындай ырым-жырымдар, түштөгү эрежелери, түштө көргөн аяндары, ар кандай нерселерди айтып, ошонун диндин атынан жамынып алып сүйлөп, анан адамдар Куран, сүннөттү алыстайт дагы. Куранды тумарга, дем салууга, рукуя кылууга, сувенирге окшоп үйгө коюп коюуга, чаң бастырып китепти үйгө коюп коюу, машинасына салып коюу, Куранды жөн эле бир береке үчүн өлүктөргө окуу, дастарканга окуу, борсокко окуу деп ушундай бир нерселерге жасап калат. Куран бул үчүн түшкөн эмес да, туугандар. Куран эмне үчүн түшкөн? Исра сүрөсүнүн 82-аятында айтат: "Афала ятадаббарунал Кур'ан." Бул Куранга акыл калчап ой жүгүрүшпөйбү дейт. "Китабун анзалнаху илейкум мубаракун лиядаббару аятихи ва лиятадаккара улул албаб." Биз бул берекелүү Куранды түшүрдүк, анын аяттарына акыл калчап ой жүгүрүшүн. Мына максат эмне? Аяттарына акыл калчап ой жүгүрүшүн. Илим ээлери, акыл ээлери деп. Афала ятадаббарунал Кур'ан. Куранга акыл калчабай эмне же жүрөктөрүн кулп басып калганбы деп. Ал эми шайтан болсо
ушундай шек күмөндөрдү коюп не деп койду? Ядауна шурутан лил муштахидил мутлак код ла тужат тамман фиман хум мин афдалин нас мисл Аби Бакр ва Умар. Адамдардын эң жакшысы болгон пайгамбардан кийинки эле Абу Бакр, Умарда жок мындай шарттар. Ушундай шарттарды гана сенде болсо, ошондо гана сен Куранды оку, ошондо гана сен Куранды түшүнө аласың деп. Куллун я'рифу минал Кур'ани ма яссараллаху би. Ар бир адам ошол Алла таалам жеңилдеткен деңгээлде ошол адамдын мүмкүнчүлүгүнө жараша Курандан насиби бар түшүнгөнгө. Фал'ами яхсулу ала ма ястати. Карапайым адам деле өзүнүн деңгээлине жараша түшүнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Вал мутааллим яхсулу ала ма ястати. Үйрөнүп аткан адамдын да мүмкүнчүлүгү бар. Ва расих фил илм яхсулу ала ма ястати. Жана илимде кадамы туруктуу бекем болгон чоң алымдардын да мүмкүнчүлүгү бар өздөрүнүн илим деңгээлинде. Ар ким ушул илиминин деңгээлинде түшүнө алат. Алла таалам Род сүрөсүндө айтат 17-аятта: Анзала минас самаи маан фасалат аудиятун биқадариха. Алла таалам асмандан жамгыр сууну түшүрдү. Ал суу ошол өрөөндөргө, сайлар деп коебу, ошонун көлөмүнө жараша суулар толо берет. Анысы кандай? Адам дагы ошол илимнин деңгээлине, түшүнүүнүн деңгээлине жараша Алладан келген Куран, пайгамбарыбыздан сүннөтү, вахий менен келген ошо деңгээлине жараша түшүнө берет. Кадалика ли илм анзалаллах. Илимди да Алла таалам түшүргөн. Ва куллу калбин яхуду минху биқадар. Ар бир адамдын жүрөгү, ар бир адам ошол деңгээлине жараша насиби бар түшүнүүгө. Qalbul ами ва qalbul mutaаллим ва qalbul алим. Алымдын жүрөгү бар, үйрөнүп аткан адамдын жүрөгү бар, карапайым адамдын жүрөгү бар. Ар биринин деңгээлине жараша түшүнүүгү бар. Ошол деңгээлде түшүнө берет, ошол насибинин көлөмүндө. Куллу вахид яхуду биқадари. Ар ким өзүнүн өлчөмүндө деңгээлине жараша ала берет. Ал эми Куранды түшүнө албайсың, муну тек гана баланча деген бул туура эмес туугандар. Мына ошонун артынан Куранды жанагынтип чаң бастырып, ар жерге таштап коюп, аны окубай, түшүнө албай, өлүктөргө окуп, жана жогоруда айткан. Шайтан максаты ошол Курандан акыл калчабасын, Куранга ой жүгүртпөсүн, Куранды түшүнбөсүн. Сүннөттү түшүнүп адамдар бекем кармаса, албетте туура дин таркалат. Шайтандын бели сынат, жанандай ой күмөндөрү жок болот, жокко чыгат. Шайтан аны каалабайт. Анан ошо шайтанга кызмат кылган надан, караңгы адамдар бар. Ошентип адамдарга өзүнүн сөзүн Куран сүннөттө кылып көргөзүп, себеби өзүнүн адашкан түшүнүктөрү бар, кылып алган амалдары бар. Куран сүннөттө ага аны кайтара турган далилдер бар. Ошон үчүн адамдарга аны ачыктабайт. Адамдар бар ачыктабай, менин сөзүм Куран сүннөткө дал келсе кабыл кылгыла, туура келбесе кабыл кылбагыла деп айтпайт. Менин сөзүм сага далил дейт. Эгер сен далил сурасаң, анда эмнеге угатасың мени деп. Ушундай көз боймочу ар кандай бүдүмүк сөздөр менен адамдардын башын мемерип Куран сүннөттөн тосот.